Өлкөбүздөгү жана дүйнөдөгү акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштырам. Аты жөнүм Бекболсун Маратбек уулу. Саламатсыздарбы? 2 ноябрдан 8 ноябрга чейин Чолпон Ата шаарынын ат майданында өтө турган Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу 2020 Көкбөрү жана башка ат оюндары көрүүчүлөрсүз өтөт. Бул тууралуу Көкбөрү федерациясынан билдиришти. Оюнду телеканалдар түз алып берет. Ошондой эле блогерлерге дагы оюндарды чагылдырууга уруксат берилген. Белгилей кетсек, президенттин кубогу үчүн болгон республикалык Көкбөрү таймашы жана ат оюндары жыл сайын эгемендик күнүнө карата уюштурулуп келген. Быйыл пандемиянын шарттарына байланыштуу оюндар белгисиз мөөнөткө жылдырылган болчу. Оштун Алай футболдук клубунун чабуулчусу, клубдагы эң мыкты бомбардирлердин бири 21 жаштагы Джоэл Коджо клуб менен коштошту. Бул тууралуу Алай клубунун инстаграмдагы расмий баракчасына жарыяланды. Джоэл Коджо команда менен коштошту. Ал азырынча белгилүү бир клуб менен келишим түзө элек. Алдыдагы карьерасына ийгиликтерди каалап, кайсы командада болбосун, мындан ары да мыкты оюндарды көрсөтө белишине тилектешпиз. Дагы бир жолу ийгилик, легенда, деп жазылган клубдун расмий баракчасында. Белгилей кетсек, Джоэл Коджо Алай клубунун катарында 2018 жылдан бери ойноп келген. Бул жылдар аралыгында ал бир жолу өлкөнүн супер кубогун жана бир жолу өлкө кубогун жеңип алган. Ошондой эле Джоэл Коджо Кыргыз премьер-лигасынын 2018 жылдагы эң мыкты бомбардири аталган. Кыргызстандык мушкер Киамран Аббасов One Championship уюмундагы чемпиондук наамын коргоо үчүн беттешке чыгат. One FIS уюму беттештин күнүн аныктаганын расмий сайтына жазды. Мелдеш 6 ноябрда Сингапур шаарында өтөрү белгиленген. Аббасов жарым орто салмакта америкалык Джеймс Накамашими менен кармашат. Бул кыргызстандык мушкердин курун коргоо үчүн чыккан алгачкы беттеши болмокчу. Эске салсак, кыргызстандык мушкер 2019 жылдын 25 октябрында Индонезиянын Жакарта шаарында өткөн мелдеште швециялык Себастьян Кадестамды жеңип чемпиондук курдун ээси болгон. ММА спортунун чебери Киамран Аббасов бул уюмда Кыргызстандан чыккан алгачкы чемпион. Кыргыз мушкери Турат Осмонов кесипкөй бокстун WBC Азия версиясы боюнча титулдук беттешин жеңип алды. Бул тууралуу өзү Instagram баракчасына жарыялады. Мушкер орусиялык Артем Коченко менен 31 октябрда Орусиянын Барнаул шаарында 54 кг салмактагылар арасында беттешкен. Белгилей кетсек, Турат Осмонов 2019 жылы профессионалдар арасында 3 беттеш өткөрүп, 3-өндө тең жеңишке жеткен. Ирландиянын Дандолк футбол клубу УЕФАнын Европа лигасынын мелдешиндеги беттеште бир да жолу эреже бузбай ойноду деп белгилейт. Бул тууралуу Риа Спорт жазды. Ашып өтүү мүмкүн эмес, бирок кайталоого боло турган бул жетишкендик Европа лигасы мелдеши уюшулгандан бери биринчи жолу болуп жатат. Дандолк бейшемби күнү аталган мелдештин тайпалык этабынан экинчи турунда Лондондук Арсенал клубуна конокко барып 3-0 эсебинде утулган. УЕФАнын маалыматына ылайык, ирландиялык команда 90 мүнөттүк беттеште бир да жолу оюн эрежесин бузган эмес. Ал арада талай ээлери 20 ирет айыпка жыгылган. UFC уюмунун 2 салмак боюнча мурдагы чемпиону ирландиялык мушкер Конор Макгрегор өзүнүн карьерасында беттешкен эң күчтүү мушкерди атады. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыгышты. Конор Макгрегорго сиздин карьераңызда кезиктирген эң күчтүү атаандашыңыз ким болду деген суроо берилген. Нейт Диас, ал батыш жээктеринде жүргөн желмогуз, деп жооп берген Макгрегор. Белгилей кетсек, 32 жаштагы Конор Макгрегор менен 35 жаштагы Нейт Диас 2 жолу беттешкен. Алгачкы беттеш 2016 жылдын мартында UFC 196 турниринин алкагында өтүп, анда Нейт Диас мөөнөтүнөн мурда жеңишке жеткен. Ошол эле жылы август айында эки мушкер кайра беттешип, калыстардын чечими менен Макгрегор жеңүүчү аталган. Сиздер бүгүнкү күндүн маанилүү спорт жаңылыктарын уктуңуздар. Спорт менен ден соолукта болуңуздар.